эмне деп айдап баратасың? 55.500 сом мына айыппул салынды. Урматтуу ушул Ош областынын тургундары, мына бардыгыңыздарга белгилүү болгондой 26 ноябрь күнү биз Кара Суу районундагы ушу Ош шаары менен Кара Суу районунун ортосундагы жолдо 4 Хово автоунаасын токтотуп кармаганбыз. Айдоочуларды ал жерде ошол толтура көмүрдү жыйнап тиги үстүнө салып алып, баягы ашыгы менен жолго кулай турганга чейин салышып, үйүп салып алгандарды токтотуп, ошол боюнча видео материал чыккан. Биз ошол материалдын жыйынтыгы боюнча сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүк. Себеби көптөгөн пикирлер, ошол YouTube каналынын көрүүчүлөрүнөн пикирлер түшүп атат. Эмне болду жыйынтыгы? Ошонун жыйынтыгы болобу, болбойбу? Же ушинтип эле кармадык деген боюнча жеңичинен эле акчасын берсе бүтүп калабы, башка деген да маселелер айтылып атат. Биз ачык мына Кудайдын алдында ачык айтып коелук. Бизге ал жерден ошол биз барып губернатордун тапшырмасы менен барып жасап аткан иштердин жыйынтыгында эч кимисинен эч жерден акча алып, аны жеңичинен жаап кое албайбыз. Себеби бул жерде атайын программа, план түзүлөт, губернатор тарабынан бекитилет. Анан ошол губернатордун тапшырмасы менен ошол план менен тиешелүү мамлекеттик органдын бардыгынын жетекчилерин алып, анан атайын рейдтерге чыгып атабыз. Ал тарабынан эч кандай кооптонбосоңуздар болот. Мына ошонун жыйынтыгы менен 4 ошол Ховонун айдоочуларына бүт бардыгына ашыкча салмак менен салып, ошол жол коопсуздугуна коркунуч келтирип аткандыгы үчүн 55.500 сом мына айыппул салынды. Мынакей азыр ошол транспорт инспекциясынын бизге берген маалыматы, мен алардын квитанцияларынын бардыгын алдырдым. Мынакей акчалары төлөнгөнү боюнча. Мындан тышкары азыр бүгүн мына областтык майы кызматынын башчысынын орун басары менен областтык транспорт инспекциясынын жетекчисин чакырып, ушул жерде кабинетте сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Майы кызматы дагы өздөрү тарабынан ошол жанагы передачада көрсөтүүдө майынын кызматкери уруксаты бар экен, баягы Ховолордун бортторун көтөргөнгө деген маселени айтып атпайбы? Ушул баягы каттоо кызматы тарабынан ошол жерге уруксат коюлуптур. Мына өзгөчө белгилер деген техпаспорттагы жерге атайын печать басылып, ошол капталындагы кошумча 60 сантиметрлик бортту көтөргөнгө уруксат деген печати бар экен деп. Биз азыр ошонун үстүндө да териштирүүнү баштадык. Бул боюнча бул Ховолордун капталындагы бортту көтөрүү боюнча республикалык майы кызматынын техникалык бөлүмү бар. Бул технадзор деп коет, техникалык көзөмөл бөлүмү. Ошол техникалык көзөмөл бөлүмүнүн атайын сертификаты болот мыйзам боюнча. Ошол капталындагы бортту көтөргөнгө уруксат берилген деген. Анан ошол сертификаттын негизинде гана РИО кызматы, баягы машиналарды каттоо кызматы, автоунааларды, анан гана уруксат кагазын берип, ошол сертификаттын негизинде печать басып берет. Азыр ошол машиналардын бардыгынын документтерин текшертип атабыз. Мына майы кызматынын, областтык майы кызматынын башчысынын орун басары 2 күндүн ичинде толугу менен тактап маалыматты беребиз деди. Бул каттоо кызматына, автоунааларды каттоо кызматы, бул мурдагы РИО ГАИ деп койчу, РИО майы кызматы. Ошол жерге запрос кетти. Жыйынтыгын азыр чыгарабыз. Эгерде сертификаты жок эле, ошол автоунааларды каттоо кызматындагы кызматкерби, жетекчиси ким ошол жерге уруксат деген кагазды басып берген болсо, автотранспорттун транспорттук күбөлүгүнө, анда ал адамды дагы толугу менен мыйзам чегинде жазага тартуу иш чарасын дагы жүргүзөбүз. Мындан ары бардык ошол көмүр ташыйбы, башка нерсени ташыйбы, оор жүк ташуучу айдоочулардын ээсине, кулагына күмүш сырга мындай рейдтер эми дайыма өткөрүлөт. Мыйзамсыз өзү каалагандай жасап алып машинасын жолдо жүрүүгө эч ким эч жерде мыйзам жол бербейт. Муну менен катуу күрөш болот. Себеби жолдордун бүт бардыгы мына ошол оор жүк ташуучу унаалардын ашыкча салмак салып алып жүрүп аткандыгынын натыйжасында талкаланып атат. Мына жайдын күнү ысыкта асфальттар эрип кетип, ошол жерде колеялар пайда болуп атат, асфальттар жарылып кетип атат, башка болуп атат. Ошонун негизинде жол элдин каттамы токтоп калып атат.
эл каттап аткан жолдор талкаланып жок болуп атат. Анан кайра эле ошол айдоочулар, ошол элдер чыгып, мына мамлекет бизге жолубузду жасап бербейт, мамлекет жолубузду кылып бербейт, жолубуздун бардыгы талкаланган деген маселени көтөрүп атабыз. Мындан ары көзөмөл мына ушул тармак боюнча катуу күчөтүлөт. Бүгүн дагы мына областтык транспорт инспекциясынын башчысына, областтык майы кызматынын башчысынын орун басары келди. Ал кишилерге толугу менен тапшырмалар берилди. Мындан ары дагы бул тармактагы толугу менен ушул губернатордун, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын толук көзөмөлүндө болот.